ТРК Ысык Көл телеканалы тарабынан даярдалган жаңылыктар кызматы менен тааныштырабыз. Студияда Айзат Анарбекова, кутман кечиңиздер менен. Алгач жаңылыктардан кыскача маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунда 4 өндүрүш ишканасы жана 8 социалдык объектинин ачылышы болду. Ысык Көл районунун Сарыгамыш айылындагы агро куш жоопкерчилиги чектелген коомунун өндүрүш ишмердүүлүгүн кеңейтүү максатында экинчи имараты ачылды. Президент Садыр Жапаров бүгін 30 августта Чүй облусунун Кемин районундагы Терек-таш клинкер заводунун ачылышына катышты. Анда ал Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 объекти куруу өлкө үчүн тарыхый жактан өтө маанилүү учур экендигин айтты. Бир эле учурда онлайн форматта мамлекет башчысынын катышуусу менен Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын майрамдоонун алкагында 40 өнөр жай жана 60 социалдык объектинин ачылышы болуп өттү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө өлкө жетекчилигинин бюджеттин көбөйтүү жана экономикалык шарттарды түзүү аракеттери оң натыйжаларды бергендигин баса белгиледи. Салык мыйзамдары жеңилдетилип, ишкерлер үчүн жагымдуу шарттар түзүлдү. Бул аракеттердин акыбети кайтып, чет өлкөлүк түз инвестициялардын агымын камсыз кылды, деди президент. Садыр Жапаров Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында өлкө боюнча өнөр жай жана социалдык объектилер ишке киргизилип жаткандыгын эскертти. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр билгендей, биз экономикабызды индустриалдаштыруунун үстүндө иштеп жатабыз. Жаңы экономикалык саясатыбыз негизинен өндүрүштөрдү ачууга багытталат. Жаңы завод фабрикаларды куруу биз үчүн башкы максаттардын бири. Мына быйыл биз 100дөн ашуун өндүрүштүк ишканаларды ишке киргизебиз. Эсептеп чыксак, бул жалпысынан 2 миллиард доллардан ашуун инвестиция тартылыптыр. Ал эми бул ишканалардын ачылышы кеминде 19 000 жаңы жумуш орундарын түзөт. Биз муну менен эле токтоп калбайбыз. Дагы ушул сындуу алгылыктуу иштерибиз улана берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кемин районундагы клинкер чыгаруучу Терек-таш заводунун ачылышына катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнүн алдындагы бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгүн дагы баса белгиледи. Бүгүн биз сыймыктануу менен клинкер чыгаруучу жаңы завод ачып жатабыз. Бул Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алдында өлкө президенти белгиленген чоң максаттарды ишке ашыруудағы олуттуу кадам. 3 жылга 30 жыл батты. Мен азыркы тарыхый кырдаалды дал ушундай аныктайт элем, деди Жапаров. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө 30 августка карата 50дөн ашык ири объектилер ачылып, пайдаланууга берилгендигин кошумчалады. Экономикадагы модернизация менен катар коомубузда руханий жаңылуулар дагы болуп жатат. 3 жылда Кыргызстан өнүгүүнүн чыңалуусунда жашап, доордун ыргагы менен тең кетүүдө. 2 жыл мурун президенттин ой пикири таза болгон үчүн Кумтөр Кыргыз элине кайтарылды. Кумтөр бул ачылган жаңы дүйнөнүн алдындагы ишенчээктен кеткен ката. Бирок ал коррупциянын рак оорусуна айланып, жашообуздун бардык тармактарына метастазын берген. Дал ушул опухолду тазалоо менен Кыргызстандын жашоосунда жаңы этап башталды. Экономикалык өнүгүүлөргө импульс берилди. Натыйжада макроэкономиялык көрсөткүчтө өлкөнүн ички дүң продукциясы акыркы 3 жылда орто эсеп менен 7% өсүп атат. Ал эми быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен темпи 8,7%га жетти. Кумтөрдү кошпогондо 10,6%га өсүшкө чыктык. Номиналдык жактан ички дүң продукциянын көлөмү 2023 жылы 1,2 триллион сомдон ашса, быйыл 1,5 триллионго жетет деп турабыз. 7 миллион элибиздин жан башына ички дүң продукцияны бөлгөндө 2000 доллардан ашты.
Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана өлкөнүн эгемендүүлүк алгандыгынын 33 жылдыгын отурлай ачылып жаткан 100 объектинин 12си Ысык-Көл облусунда жайгашкан. Алардын арасында Ысык-Көл районунун Сарыгамыш айылындагы Агро-Куш жоопкерчилиги чектелген коому, тактап айтсак канаттуулар фабрикасы дагы бар. Бүгүн аталган ишкананын өндүрүш ишмердүүлүгүн кеңейтүү максатында экинчи имарат ачылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров онлайн режиминде катышса, президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Арпачиев имараттын кызыл тасмасын кести. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бул 3 жыл мурун курулушу токтоп турган эски имарат болсо, учурда Агро-Куш жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жанданып, жылына 10 000 тоннага жакын тоок этин өндүргөн ишканага айланды. Бүгүн ишкананын ишмердүүлүгүн кеңейтүү максатында экинчи имараты ачылып, кызыл тасма кесилди. Бул жерде ушул кошумча тоок этин өндүрүү, бул эми тоок этине азыр биздин Кыргызстандын ички рыногунда жана кошуна мамлекеттерде суроо талап абдан күчтүү. Ошон үчүн Агро-Куш ишканасы ушул тоок этин өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү боюнча ушул ишкананы курду. Мына бүгүн ушул жерде салтанаттуу түрдө ачылыш аземи болду. Канаттуулар фабрикасына жергиликтүү бийлик тарабынан 18 гектар жер бөлүнүп, 20 даана тоок сарай орун алган. Өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 60 тоннага жетип, жылына 10 000ге жакын тоок этин өндүрөт. Ал эми экинчи имарат ишке кирсе, өндүрүмдүүлүгү 2 эсеге көбөйөт дешет кызматкерлер. Эски тоок фабрикабызда 6 000 7 000 тонна деп белгилесе, бул площадка менен кошкондо 18 000 тоннага чыгабыз. Мындан астыда бизде дагы 3 жылда ушундайдан дагы 2 площадканы куруу болуп саналат. Жыйынтыгында буюрса 27-жыл менен биз ошо өкмөтүбүз баштаган жана тамак аш коопсуздугу боюнча программасынын алкагында 30 000 тоннадан ашык тоок этин өндүрөлү деп пландап жатабыз. Буюрса бардыгы баягы график менен кетип баратабыз. Буга мына бүгүнкү ачылган ушу өндүрүшүбүз дагы күбө. Андан сырткары жалпысынан биздин компаниялардын ичинде Кыргыз бройлер деген да бар. Ушу балыкчынын ичинде азыр өкмөт тарабынан 2 участок берилгени турат. Учурда ишкана тоок этин өндүрсө, алдыда асыл тукум жумуртка өндүрүү мерчемделүүдө. Өндүрүштүк жайлардын аянты 43 200 квадрат метр болсо, көмөкчү жайлардын аянты 1880 квадрат метрди түзөт. Мына бүгүнкү күндө булар улам кулаш жайып, алдыны көздөй талпынуу аракетинде şu Sarıgamış айылында экинчи птис фабриканын площадкасы ачылды. Мына бүгүн өзү ушул ачылыш аземине катышып, şu чын этибизден, чын пейилибизден ушул баягы кубанып отурабыз. Агро-Куш бүгүнкү күндүн заманында талапка ылайык таза, сонун эң айтсак кыргызча, орусча айтканда передовой жакшы өндүрүштөрдүн бири болуп турат бүгүнкү күндө. Ошо баарыңарды куттуктайм, кыргыз элин өнүгүп өссүн, ушу мамлекетибиз алдыга жыла берсин, бул чоң ийгиликтерди жаратууда. Агро-Куш жоопкерчилиги чектелген коомунун кошумча имараты 18 гектар жер аянтка салынып, жалпысынан 10 500 000 АКШ долларына инвестиция тартылган. Эми ишкананын арышы кеңейип, тоок этин өндүрүү 2 эсеге жогорулайт деген ишеним чоң. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары. Өлкө башчысынын онлайн катышуусу менен ишке берилген өндүрүштөрдүн катарында Караколдогу таштандыны кайра иштетүүчү завод дагы бар. Жылдык кубаттуулугу 20 000 тоннага жеткен ишкана суткасына 54 тоннага жакын таштандыны кайра иштетет. 135 миллион сомго курулган ишкананын жабдыктары 111 миллион сомго алынса, 2 ангар менен сорттоочу цехти 24 миллион сомго тургузулган. Кыргыз Республикасынын автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алганына 33 жыл алкагына карата Кыргызстанда ачылып жаткан 100 ишкананын катарына кирген таштандыны кайра иштетүүчү заводу бүгүн ишке берилүү алдында турат. Мындай ишкана Кыргызстанда эле эмес, бүтүндөй КМШда дагы жок. Ачылып жаткан бардык ишканалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылууда. Президент жалгыз, ал эми ачылуу объекттери абдан көп. Андыктан бардык ачылуулар онлайн форматта жүрүп, түз байланыш менен ачылууда. Бүгүнкү мына ишканабыздын ачылышы кубандырып турат. Өлкөбүз боюнча тарых барактарына жазылып
бүгүнкү күндө 100 объект ачылып, анын катарында биз дагы чогуу ушу тарап барактарында калып атканыбызга аябай кубандырып жатат. Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен бүгүнкү күндө деги эле кыргыз элинде көптөгөн ачылыштар болуп, эбейси зор бир кубандыра турган сезимдерди алып келип жатат. Таштандыдан арылуу максатында ачылып жатат. Бул завод Каракол өнүгүү чекит долбоорунун негизинде Караколго 2 миллиард бөлүнгөн, ошол акчадан салынган завод. Буюрса биринчи линиясын иштетип баштадык. Мындан ары дагы бир 2 линиясын буюрса кошобуз. Беларусиядан заводдун өкүлдөрү келип, чогуу бүгүн ачылыш болду. Бул ишкана 100 жылдап чирибеген пластиктерди, салафандарды кайра иштетип, керектүү буюмдарды жасайт. Бул шаар үчүн экологиялык жана санитардык жактан тазалыкты алып келип, шаарыбыз үчүн эң керектүү ишкана болду десек жаңылышпайбыз. Талгат Токтомушев, Алтынбек Исаев, Ильич Касейинов, Атайныс көл жаңылыктар кызматы үчүн. Ачылып жаткан өндүрүш жайларынын бири болгон асфальт, бетон жана темир бетон заводунун өндүрүмдүүлүгү саатына 80 тоннага чейин болсо, күнүнө 500-800 тонна асфальт, бетон, шакекчелерин бордюр, суу өтүүчү лотокторду чыгарат. Бүгүн Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жана эгемендүүлүк күнүнө карата 100 жылдыкка 100 иш-чара демилгесинин алкагында Каракол шаардык Жол чарба муниципалдык ишканасынын асфальт бетон темир заводу президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ишке кирди. Асфальт заводунун өндүрүмдүүлүгү саатына 80 тоннага чейин болсо, күнүнө 500-800 тонна чыгарат. Бөлөк жактан, бөлөк менчиктерден, заводдордон сырьё алып турсак, азыр буюрса эми өзүбүздүн муниципалдык ишкана менен көбүрөөк жол жасагангам, көбүрөөк бетон материалдар менен ушу лотокторду жана кольцаларды биз өз койгонго, муктаждыгыбызды жойгонго көп мүмкүнчүлүк чечилет да. Бул биринчиден өзүнүн себестоимости, нарык баасы ылдыйраак болот. Муниципалдык ишкана болгондуктан бюджетке, жергиликтүү бюджетке жана республика бюджетке кошумча салыктарды түшүрөт. Мындан тышкары күнүнө ишкана лотоктун 20 даанасын, 120 даана бордюр, 800 даана пескоблок, бетон шакекчелерин, бетон капкактарын даярдайт. Заводду курууга республикалык бюджеттен 100 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Эми ишкананын өзүнөн чыккан продукцияларды пайдаланууга жакшы шарт түзүлдү. Өндүрүш наркы дагы бир топ арзанга айланат. 2023 жылы баштадык, запуск берип, куруу иштери бүткөн 2023 жылы. Ошондон бери заводдор жыгый, абыз заводдор иштеп жатат. 25 орун бuyakta иштейт, 25 киши иштейт. Буюрса, дальнейшем дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Ишкана Ысык-Көл облусундагы жасалып жаткан асфальттоо иштеринин бардыгын камсыз кылды. Ага улай 25тен ашык жумуш орундары түзүлдү. Алдыда өлкө аймагын толук камсыздоого кубаттуулугу жетерин белгилешет. Жанар Алмазбекова, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары. Дагы бир ачылып жаткан өндүрүш жайларынын бири бул Акбулак плюс заводу. Ишканага заманбап сүттү пастеризацияган жабдуу алынды. Эми сүттүн сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк кеңейди. Алдыдагы кош майрамда улай жаңы жабдуу менен жабдылып жаткан ишкана эл үчүн кызмат кылат. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачылып жаткан 100 ишкананын 12си Ысык-Көл облусунда. Мен азыр Каракол шаарындагы Акбулак плюс сүттү кайра иштетүүчү заводунда турам. Заводдо акыркы үлгүдөгү жаңы сүттү пастеризациялаган жаңы жабдуу менен толукталган. Бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаровдун онлайн түрдө старт берүүсү менен ушул алынган жабдууларды модернизациялоо жүрдү. Өлкө башчысы онлайн түрдө заводдун жабдууларынын ачылышына уруксаат берди. Кызыл тасмасы кесилди. Жабдык боюнча айта кетсек, келечегибизге биздин заводко жеке эле Кыргыз Республикасына кандай пайданы алып келет? Биздин сүт ишти өндүрүүчү жай болсо, негизи локомотив деп эсептелинет, флагман депчи. Анын ичинде биз ири ишканалардын бири болуп эсептелебиз. Ушул жаңы жабдыктар, жаңы технологиялар биздин продукцияларды өндүрүүчү азыктарды чет өлкөгө, Казакстан Республикасына, негизи эле бажы биримдик өлкөлөрүнө жана Кытай Республикасына чыкканда жогорку сапат менен мүмкүнчүлүктү берет. Токтоло кетсек, канчалык экспорттар чоңойсо, бизге Кыргызстанга кирешеги ошончолук көбөйөт, экономика өсүүгө
чоң салым кошулат деп эсептейбиз. Ишкана тынымсыз иштеп, сыр, каймак, кургак сүт өндүрөт. 100 киши эмгектенген ишкананын арышы дагы кеңейди. Жаңы жабдуулар $600 000 алынган. Алдыдагы убакытта дагы кошумча жабдуулар келери күтүлүүдө. Каракол шаарында көп ошо жанында жайгашкан айылдагы тургундар өзлөрү мал менен алектенишет. Ошол элдер ушакка сүтүн өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Албетте бул үй бүлөгө өзгөчө дагы бир кирешилер болуп атат. Андан тышкары дагы мына Каракол шаарында бүгүн ушу айтылып кеткендей ушул ишканада 100дөн ашык кызматкерлер иштеп атат. Албетте 100дөн ашык биздин ошо Кыргызстан, Каракол тургундары иш менен камсыз болгонго мүмкүнчүлүк болуп атат. Мен ойлойм, Каракол чындан эле азыр өнүгүү чекитинде туруп, буюрса келечектин баары жакшылык, жетишкендиктин баары алдыда болуш керек деп. Жаңы жабдуунун негизинде саатына 15 тонна сүттү иштетүүгө мүмкүн болот. Буга чейин саатына 7 гана тонна сүттү кайра иштетип келсе, бул убакытта да үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт дешет. Салтанат Керимкул кызы, Кубанычбек Мухамбетов, Ысыкөл жаңылыктарына. Өнөр жай объектилеринин ачылышы менен катары социалдык объектилердин дагы ачылышы болду. Өлкө башчысы онлайн режиминде ачууга старт берген социалдык объектилердин бири жалгыз өрүктүдөгү Асанакун Рысмендиев атындагы билим уясы. Жергиликтүүлөр бул мектептин курулушун көптөн көп күтүшкөн. Бул маселе республикалык каржылоонун негизинде ишке ашып, жаркыраган 2 кабаттуу билим уясы 225 окуучуну сыйдыра алат. Жеринен Алтынай Рыспай кызынын сюжетинде. Ысыкөл облусунда Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата 12 социалдык объект жана өнөр жайлардын ачылышы орун алды. Мен азыр Жетекөз районунун Жалгыз Өрүк айылындагы 225 орунду Асанакун Рысмендиев атындагы мектептин ачылышы салтанаттуу түрдө белгиленди. Муну менен катар өлкө боюнча 100 ишкана өлкө башчы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда старт берилип ачылды. Малымда өтсөк, Ысыкөл облусунда учурда 2 мектеп, 4 бала бакча салтанаттуу ачылды. Жалгыз Өрүк айылындагы 225 орунду Асанакун Рысмендиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 2 кабаттуу болуп салынды. Билим уясында бардык шарттар каралып, заман талабына ылайык жасалды. Анда ашкана, ар бир окуу сабактары боюнча ийримдер үчүн окуу бөлмөлөрү, китепкана, заманбап жыйындар залы, спорт залы, жуунуучу жай менен салынган. Мектепте окуучулардын ыңгайлуу билим алуусу үчүн, мектеп окуучулардын ыңгайлуу билим алуусу үчүн керектелүүчү бардык жабдыктар менен камсыз болду. Бүгін мына районымыздың аймағында абдан бір жақсы іс-шара өтіп атат десем болады. Мына өзіңіздер барыңыздар, күбө болдыңыздар. Азыр биздин Жалгыз Өрүк айылында Рысмендиев атындағы орта мектептин жаңы имаратынын ачылышын ушул онлайн режимде Кыргыз Республикасынын президенти Кадыр Нуркожоев өзү баштап старт берди. Сиздердин катышууңуздарда ачтык. Ошондуктан өзүмдүн атымдан райондук мамлекеттик администрациянын атынан чын жүрөгүмдөн ушул мектебиңиздер менен куттуктап коеюн. Биз буга чейин 1979 жылы салынган эски мектебибизде, эски имаратында окучубуз. Бүгүнкү күнү жаңы мектебибиздин имараты ачылып, баардык шарты менен заманбап мектеп курулуп берилди. Анын ичинде ашканасы, спорт залы, актовый залы жана китепканасы, ашканасы өзүнчө бардык шарты менен. Биз абдан муктаж болчубуз. Жалгыз Өрүк айылындагы Асанакун Рысмендиев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби 225 орунга ылайыкталып, 2 кабаттуу болуп салынды. Мында ашкана, спорт залы, жыйындар залы жана ушундай жаркыраган жарык, жылуу бөлмөлөрү да каралган. Мындай билим берүү тармагына көрүлүп жаткан камкордук мамлекеттин колдоосу аркасында ишке ашып жатат. Буга чейин балдар билим алып келген эски мектеп 1979 жылы курулган. Эски мектептин суу түтүк маселелери көйгөй жаратып, бөлмөлөр көгөрүп, кышкысын суук болуп, окуучулар жылуу кийимчен олтурушчу. Бул маселе мамлекет тарабынан эске алынып, жаңы мектептин курулушу 2022 жылы башталган. Мектептин ачышына аябай кубанычтабыз. Биз да ошо башка чет жакка барганда ушундай чоң мектебибиз болсо да аябай каалачу элек. Мына чоң мектебибиз да буюрса салынды. Иштердин баары аябай кооз. Ар бир класстын ар бир кабинеттери, ар бир класста суу дегендей бүт баары жакшы. Бүгүн аябай чоң кубанычтабыз. Ушундай
билим ордосу ачылып атканына чоң кубанычта болуп турабыз. Биз өзүбүздүн уулдарыбыз ушу эски мектепте окуду эле, жаңы мектеп ачылса деп аябай үмүттөндүк эле. Ушул ойлорубуз, үмүтүбүз ишке ашып, неберелерибиз ушул мектептен окуганы жатат. Мектептин курулушу 2 жыл ичинде салынып бүткөрүлдү. Республикалык бюджеттен 114 миллион сом каралган. Быйыл мектеп босогосун 273 окуучу аттар алдында турат. Алтынай Рыспай кызы, Илич Касейинов, Атайынскөл маалымат жаңылыктары үчүн Жети Көз районунан. Билим уялары менен катары бала бакчалардын дагы ачылышы болду. Облуста 4 бала бакча ишке кирсе, Түп районундагы Кең суу айылында жана Ак суу районундагы Кичи Жергез айылында балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Ошондой эле Талды суу айылындагы Маданият үйү дагы ишке кирди. Бүгүн көл аймагында бир күндө 2 мектеп, 4 бала бакча, 1 маданият үйү пайдаланууга берилип, өз каалгаларын ачты. Бардыгы тең жаңы, жаркыраган жарык, жылуу, заманбап эмеректери менен эгемендүүлүк күнүн утурулай пайдаланууга берилген объектилерде салтанаттуу иш-чаралар кызуу өттү. Республика боюнча 100 объект ачылууда. Биздин Түп районунда 4 соц объект ачылып атат, а облус боюнча 12 объект ачылып атат. Бир жылда салып, ушул окуу жылына бүткөрдүк. Фирманын аты Маек Строй. Бала бакча 100 орунду түзөт, 4 блоктон турат. Бул баардык нерсе камтылган бул жакта. Түп районундагы Кең суу айылындагы бала бакча 100 орундук. Курулушту мамлекет акыркы 1 жылда колго алган. Бүгүнкү күндө имарат толук бүтүп, 2 кабаттуу заңгырап салынып, салтанаттуу ачылды. Айыл уюшулганы бул кыштакта балдар бакчасы болгон эмес. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Биз өмүрүбүздө тилеп келген өмүр бою ушу салынбаган ушу бизде жок бала бакча ачылып атат. Бул бала бакчанын ачылышына баардык эл журтубуз менен аябай сүйүнүп атабыз. Ушу биздин жогору жактагы өкмөтүбүзгө, өкмөт башчыларына аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшынакай келечектин муундары үчүн жакшынакай жайды тартуулап, ичин дагы жасалгалап, баардык шарттары менен айыл элине тартуулап атат. Аябай чоң рахмат, биз кубанычтабыз. Ушул жерден ошол агалардын, эжелерин тарткан жакшынакай атуулдар чыксын, кыздар чыксын, элди, журтту баккан адамдар чыксын. Бала бакчага керектүү жууркан төшөктөр, балдар ойной турган оюнчуктар, жетпеген буюмдары Жогорку Кеңештин депутаты айылдын кулуну Акылбек Түмөнбаев демөөрчүлүк кылды. Эшигин ачкан жаркыраган бала бакчада эми Кең суу айылынын кичинекей бөбөктөрү тарбиялана башташат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке терең ыраазычылык баардык бизге керектүү нерселердин баардыгын алып берген үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Ушул бала бакчабыздан эл керегине жараган мыкты, ыймандуу инсандар чыкса деген үмүтүбүз бар. Ушул эле аймактагы Талды суу айылында маданият үйү колдонулууга берилип ачылды. 2 кабаттуу бул маданий жайдын ичинде заманбап 220 орунга ылайыкталган концерттик залы бар. Жаңы ачылган маданият үйүнө манасчы Уркаш Мамбеталиевдин ысымы ыйгарылды. Имаратта эми маданий иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Анан Талды сууда дагы маданият үйү көп жылдан бери иштебей калган, жок болуп кеткен. Негизинен бу биздин президентибиз Садыр Умуркожоевдин самалыгы абдан мындай жакшы болуп, анан ошо 100 объекттин ичине атамдын атынан коюлган маданият үйү киргенине да биз аябай сыймыктанабыз да, рахмат дейбиз. Кыргыз элине аттын кашкасында таанымал манасчы, акын, Кыргыз ССРнин эл артисти Уркаш атабыздын аты берилип атат, ысмы берилип атат. Мына бул ушул иш-чарага мына өзүнүн туугандары, урпактары көпчүлүгүн ошолор уюштуруп, Түрксойдон жакшы баалуу медалдарын алып келиптир.
Ак Суу районундагы Ичке Жергез айылында дагы бир балдар бакчасы ачылып, бүгүн кызыл тасма кесилди. 69 миллион 500 миң сом каражатка 100 орундуу бала бакча ачылды. Имаратка бардык заманбап шарттар түзүлдү. Бардык шарттары менен азыркы заманбап шарттары менен курулган, азыркы заманбап материалдар, заманбап курулуш материалдары менен салынып, азыркы балдардын дагы заманбап тарбия алуусуна ылайыкталган бардык шарттары менен ар бир тайпалар өз алдынча тарбияланат, өз алдынча ошо ойночу жайлары да өзүнчө, жатаканалары да өзүнчө, тамак ачуучу жайлары да өзүнчө 4 группага тең. Андан тышкары ошол жуунуп, кирип чыгып тура турган санузелдеринен бери бүт 4 группаныкы бардык бөлүктөрү менен бири-бирин аралашпагыдай кылып заманбап салынган бала бакча болуп эсептелет да. Айылда муктаждык өтө чоң. Мурун кийин биздин айылда бала бакча болгон эмес, коңшу айылга бакчага барышчу балдар. Мына 2021 жыл октябрь айында башталган бул бала бакча салынып, быйыл бүтүп мына ишке берилип жатат. Имарат сапаттуу эмеректер менен жабдылды. Билим уяларында 4 тайпалык бөлмөлөр, заманбап тамак даярдоочу жайы жабдыктар менен орнотулду. Алдына оюн аянтчалары жасалды. Андан тышкары игровой залы, спальни, анан ар бир тайпанын өзүнүн буфеттери бар. Анан раздевалкалары бар. Андан тышкары дагы бул жерде кошо кетчү, айта кетчү нерсе, жана химический средстволордун өзүнчө сактай турган бөлмөлөрү да өзүнчө каралган. Андан тышкары 3 жана рабочий персоналдарга каралган санузелдер бар. От жагуучу котельный өзүнчө, угольный склад, көмүрканасы, наружный туалет дагы каралган бул жерде. Андан тышкары благоустройствосу 4 тайпанын 4 ойной турган тыштагы площадкалары, мафтары дагы каралган. Бала бакча аталган айылда союз тараганы болгон эмес, тургундар балдарын 7 чакырым алыстыкка жайгашкан коңшу айылдарга ташып келишкен. Андыктан мындай жакшы саамалыктарга айыл тургундары кубанышууда. Билбейм, мен абдан кубанып жатам негизи балдарымды ушул бала бакчага бергени турганыма. Мен 4 баланын апасы болом. 3 балам уже мектепте окуйт. Кичүү баламды Кудайым буйрса ушу бала бакчага берип тарбия алса деп ойлойм. Үйдөн тарбия бергенимден көрө бала бакчадан мындай тереңирээк тарбия алат деп ойлойм негизи. Кичинекей жүрбөлөрүбүздүн өмүрлөрү узун болсун. Ден соолукта болсун, ата-энелери менен аман болсун. Мына ушинтип жакшынакай алга жүрүшсөр Кыргызстаныбызда жакшы болуп атат. Жаңы ачылган социалдык объектилердин курулушун мамлекет Сауд Аравиясы каржылады. Көл аймагында бүгүн жалпы 12 объекти ачылды. Балдар бакчаларынын көпчүлүгү муктаж айылдарга курулган. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Өлкө боюнча 50дөн ашын социалдык объектин ачылышына уруксат берилди. Жаш мундун келечеги үчүн курулган дагы бир билим уясы Ысыкөл районуна караштуу Григорьевка айылындагы Пушкин атындагы 275 орундуу мектеп. Билим уясы заманбап типте салынып, билим сапатын жогорулатууга бардык шарттар түзүлгөн. 2 сентябрь күнүндө жалпы жаңы мектепте алгачкы коңгур оюну жаңырат. Бул жаркыраган 2 кабаттуу билим уясы саналуу күндөрдө балдар үчүн өзүнүн эшигин ачат. Ал эми бир нече мүнөттөн кийин өлкө башчы Садыр Жапаров ачылыштын онлайн старт берет. Аталган мектеп Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачылып жаткан социалдык объекттеринин бири. Республика боюнча 100 объект ишке берилсе, алардын 12си Ысыкөл облусунда. Билим уянын салтанаттуу ачылышына Аким Жапарбек Ормунов, мектеп жааматы жана айыл тургундары катышты. Ысыкөл районунда бүгүн абдан маанилүү күн, анткени бүгүн мынакей бир жаңы мектеп ушул баягы Кыргыз элинин баягы Кара-Кыргыз областык 100 жылдыгына карата жана ошондой эле эгемендүүлүгүбүздүн 33 жылдыгына карата мынакей бир жаңы мектеп, андан сырткары өндүрүштүк бир агрокуш канаттуулар фабрикасы жаңыдан ачылып жатат. Бул биз үчүн абдан сыймык деп ойлойбуз. Бул мектеп эми өзүңүздөргө маалым болгондой мынакей 2016 жылы башталган экен, бирок баягы акча каражаттын тачыктыгы тийип болуп жүрүп, мынакей акыркы ушу бүгүнкү күндөгү туура башкаруу, түз башкаруу менен мамлекетибиздин өсүп өнүшү менен тез арада 1 жыл ичинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилди.
Григорьевка элинин көптөн күткөн тилеги мына дал ушул мектеп болчу. Өзүңөр көрүп тургандай, аталган мектепте бардык шарттар түзүлгөн. Мектеп кабинеттик системада окутуу үчүн бардык керектүү шаймандар менен жабдылган ашкана, спортзал, жуунуучу жайы бар. Жылтуу системасы орнотулуп, суу түтүкчөсү киргизилген. Ошондой эле ичине өрткө каршы сигнализациялар да коюлган. Мындай жакшы саамалыкка айыл тургундары ыраазы. Бардык сүйүнүп турабыз. Эски мектепте окуучуларыбыз жетиш батпай, кыйналып, кыштын күндөрү үшүп, ушундай бир кыйналуу болуп жүргөн. Ушул бүгүн чоң рахмат. Жаңы мектеп ачылып атат. Ушул жаңы мектептин ачылышына катышып атабыз. Ушул мектептен келечекте чоң элдин керегине жараган улуу инсандардын өсүп чыгышына бардыгыбыз тең тилектешпиз. Жалпы орто билим берүү мектебинин курулуш иштери 2016 жылы республикалык бюджеттин эсебинен курулуп баштаган. Тендердик баасы 94 миллион 800 миң сомду түзгөн. Бүгүнкү күндө мектептин курулуш иштери 100% аяктап, балдар үчүн эшигин ачты. Бүгүн биздин айылыбызда кубанычтуу күн. Биздин айылыбызда жаңы мектеп ачылды. 275 орунду. Ушу башталгыч класстын балдар үчүн салынды бул мектеп. 91 миллион 600 миң каражат бөлүнгөн. Өкмөтүбүзгө чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай жаңы, жарык Александр Сергеевич Пушкин атындагы мектепте 275 бала билим алса, 82 мугалим иштейт. Алина Тымакова, Айбекжан Жумашев, ТРК Ысык-Көл районунан. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен толукталды. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.